Эл аралык медициналык факультетте окуу микробиологиялык лаборатория ачылып, кызыл тасмасы кесилди. Жаңы лаборатория 20 микроскоп жана керектүү шаймандар менен камсыздалган. Мында студенттерге жана окутуучуларга микробиология, паразитология жана микология багыттарында билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Буга чейин студенттер практикалык иштерин шаардагы санитардык эпидемиологиялык станцияда өткөрүп келишсе, эми заманбап жабдылган жаңы лабораторияда изилдөө жүргүзө башташат. 20 микроскопко заявка берилген, 20 тең алынды. Бизге бир группада 15 студент. Ошол группа менен келгенде почти бардыгына микроскоп жетет. Келечекте бул жерде биз бактериологиялык башка кызматтарды да көрсөтө турган пландарыбыз бар. Азыр бул жерде кружоктор уюштурулат студенттер менен. Буюрса азыр бир кружок жүрүп атат. Биз анын натыйжасын Скопус журналына берейин деп турабыз. Ушул эле күнү лапароскопия боюнча симуляциялык окутуу борбору пайдаланууга берилди. Бул борбор акушердик, гинекология жана хирургиялык дисциплиналар кафедрасынын курамында иштейт. Мында болсо болочок дарыгерлер менен жаш дарыгерлердин хирургиялык 6-12 дюймдук кесүү болуп, лапароскоп аппаратынын жардамында курсак органдарын көрүү үчүн камералуу ичке түтүктү колдонот. Бул жабдуулар студенттердин практикалык көндүмдөрүн өркүндөтүүгө багытталган. Бүгүнкү күндө малоинвазивная операция деген учурдун талабы болуп эсептелет. Себеби дегенде мурункудай биз лапаротомия кылып чоң кеспестен кичинекей кесикчеден хирургический операциялар жасаганга мүмкүнчүлүк бар да. Биздин центрде 10га жакын лапароскоп бар. Ал лапароскоптордон студенттер, мугалимдер жана ординаторлор келип бизден лапароскопиянын инструменттери кандай аталат, кандай иштейт, кандай кылып операция жасаса болот, ошолордун технологияларын үйрөнүп кетсе болот, муляждарда. Биринчи операция кылаардан мурун ошолорду үйрөнүп, анан операцияларды жасаса болот да. Ошончолук мүмкүнчүлүктү уже ОШГУ жасап берди. Лабораториялардын ачылуу аземинде ректор Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жаш окумуштуулардын жаңычылдардын арасында өткөргөн конкурстун жеңүүчүлөрүн куттуктады. Эл аралык медицина факультетинин улуг окутуучусу Вероника Турсунова биринчи даражадагы, ал эми саламаттыкты сактоо, далилдөө медицина курсу менен кафедрасынын окутуучусу Айжаркын Акчолтоева 3-чү даражадагы диплом менен сыйланды. Мындан сырткары мыкты окутуучуларга ОШМУнун ыраазчылык баракчалары тапшырылды. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары.